Рейд Хоффман тарабынан негизделген. Ал Стэнфордто аяктап, андан кийин Оксфорд университетинде философия жаатында магистратурасын жактаган. Хоффман адамдардын жашоосуна жана дүйнөгө таасир калтыргысы келген. 1993-жылы интернет өңкөрүшүнүн жылы эле. Ошол учурда интернет миллиондон адамдарга жетсе, анда коомго пайдалуу программалык камсыздоо түзүү менен өз таасирин тийгизүүнү ойлонгон. Инвесторлор менен байланышканда, ал арага биринчи учурда жумушка орношуусун сунуштаган. Анткени анын программалык камсыздоо жаатында тажрыйбасы жок эле. Ошентип ал ийгиликтүү ишкерге керектелүүчү нерселердин баарын, анын ичинде программалык камсыздоону иштеп чыгуу, өндүрүш башкармалыгы жана маркетингди үйрөнгөн. 1994-жылы алгачкы жолу Apple компьютер компаниясына жумушка орношуп, андан кийин Fujitsu компаниясына которулган. 1997-жылы июль айында компаниядан кетип, SocialNet аттуу стартапын баштаган. Бул интернет аркылуу таанышуу сайты эле. Бирок убакыттын өтүшү менен SocialNet жакшы иштебей, Хоффман PayPalга кошулган. PayPal Стэнфордтогу жакын достору менен түзүлгөн компания эле. Ал жакта вице-президент катары эмгектенип, көп тажрыйба топтоду. 2002-жылы eBay PayPal'ды $1,5 миллиард сатып алган. Хоффманда жеткиликтүү каражат жоголганда, өзүнүн жаңы идеясын, тагыраак айтканда, LinkedIn'ди ишке ашыруу үчүн иштеп баштаган. 10 адамдан турган чакан топ түзгөн. Алар SocialNet жана PayPal'да чогуу иштеген ишкерлер эле. 2003-жылы LinkedIn ишке кирген. Башында күнүнө 20 гана адам катталат эле. Бирок Sequoia Capital компаниясынан инвестиция алуу үчүн жетишерлик эле. Күн сайын өсүп өнүгүп, 2016-жылы 260 миллион адамга жеткен. Ушул эле жылы декабрь айында LinkedIn Microsoft компаниясы тарабынан $26 миллиард сатып алынган. Азыркы учурда Рейд Хоффман белгилүү инвесторлордун бири. Инвестиция кылган компаниялары Facebook, Zynga, Airbnb, Flickr жана башкалар.